İçinde balдар oyunlarının ordu çoğun ekенин unutmasak. Көрөнгө программасы. Кылым бараткан кыргыз элинин каада салттары. Билим ал, билип ал. Көрөнгө рубрикасы. Коомдо болуп жаткан орчундуу окуялар, көйгөйлүү маселелер, кызыктуу маектер, пайдалуу кеңештер жана жагымдуу жолугушуулар. Иш күндөрү саат 9:00-дөн 10:00-га чейин Спутник Кыргызстан радиосунда Күн башат таңкы программасы. Спутник Кыргызстан радиосу. Башлар айтпаганды биз айтабыз. Ардактуу угармандар, Спутник Кыргызстан радиосунун Күн башат программасы өз уктурууларын түз эфирде улантат. Биз бүгүн манасчылар үчүн заманбап мектеп куруу демилгеси тууралуу барлашалы деп турабыз. Ал үчүн бизде конокто манасчы Көйгашка коомдук фондунун төрагасы Нурбек Талантбеков, ошондой эле манасчылар Рыспай Исаков менен Азиз Биймырза уулу азыр бизге эфирге кошулалы деп турат. Ардактуу угармандар, сиздер биздин эфирге радио аркылуу күбө болуп, андан тышкары Спутник Кыргызстан радиосу YouTube каналы, ошондой эле Спутник Кыргызстан уналгысы баракчасы аркылуу ушул эфирибизди көрсөңүздөр болот. Ошол жака суроолоруңуздарды таштасаңыздар, биз конокторубузга жеткирип берүүгө аракет кылабыз. Мындан тышкары 0312 66 42 82 номеру түз эфирде иштеп жатат. Жазуу түрүндө суроолоруңуз үчүн 0566 42 82 номерлери иштеп жатат. Ал жака жазуу түрүндө суроолоруңуздарды кетирсеңиздер, биз өзүбүздүн конокторубузга жеткирип берүүгө аракет кылабыз. Нурбек мырза, жакында эле ушул белгилүү болду, атайын манасчылар үчүн заманбап мектеп куруу демилгеси көтөрүлүп жатканы. Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Арыбаңыздар кутмандуу күнүңүздөр менен. Бул манасчылардын мектеби идеясы кайдан келип калды деп ошо сөздүн ошоктон баштасак, эмне себептен ушундай ой келди дегендей. Негизи ушул манасчылык дүйнөдө, манас дүйнөсүндө бул баягы системалуу түрдө, ирээттүү түрдө манасчылар мектеби керек да. Маселен, бизде манас сабагына кирген күндө дагы, башка болгон күндө дагы бирок манасты ошол манасчыдан артык билген киши жок да, мындай карагандачы. Ошо манасчылар мектебин системалуу түрдө ирээттүү кылалы деген болот. Маселен, кыргыз тарыхында бир эле мектеп болгон, бүгүнгө чейин, бизге чейин. Ал Тыныбек манасчынын мектеби. Тыныбек Жапый уулу деген биздин устатыбыз болгон, чоң манасчы. Ошол устатыбыздын мектеби. Мына себеп дегенде манасчылар мектебине катышкан ошол Сагынбай Орозбаков, Толок Молдобосон, Бусурманкулов, Байбагыш, Деңизбай сындуу чоң манасчылар бир мектептин өткөндүгү окуя системалуу түрдө ирээттүү, баштан аяк мындай бир көркөм берилген, бай берилген, окуянын сюжеттери кенен дегендей. Ба мектепке катышкан манасчылардын, ошо мектептен өсүп өнгөн манасчылардын варианттары менен эркин бирин экин айткан манасчынын варианты кескин түрдө айырмага ээ болуп калат да. Бул биринчиден манасчынын манасчылык деңгээлин көтөрүүдө. Ал эми манасчынын манасчылык деңгээли бийик болсо, демек кыргыз элине кийинки урпактарга бай вариант калат, бай мурас калат деген түшүндүрүлөт да. Ошол себептен ар ким өзүнүн варианты керек, туура. Ар бир манасчынын өзүнүн варианты бар. Бирок ар ким эле менин вариантым бар деп эле туш-туштан элдин башын адаштыра берсек дагы бул болбойт да. Маселен, 80 вариант бар деп да манастын. Семетейдин 50ге жакын варианты, Сейтектин 23ге жакын варианты бар дейт. Эми 23-үндө сюжет бир болгон менен сөздөр башка, туура. Бирок ар биринде сюжет ар башка болгон учурлар да бар да. Себеби бул деген ар бир мектептин окубагандыкы да. Ар ким ар кандай кыла берсе, эртең эл кайсы вариантты негиз кылып классикалык, бар эле классикалык да биздечи, бүн байрамдыкынан башка маселен да. Анан ошол манасчылардын кайсынысын эске алабыз, кайсынысын мектеп программасына киргизебиз дагы, кайсынысын бала бакча жогорку жайда колдонобуз деген мындай бир талаш тартыштыруу пайда болот да. Ошол себептен бүгүнкү биздин Ырспайгай башында турган, Азиз Биймырза уулу баштаган ушу манасчылар мектебинин түзүп атканыбыздын бирден бир себеби системалуу түрдө ирээттүү кылалы, бир багыттуу кылалы деген жакшы ой келип атат. Биздин уктурууга прям ушундай түп-түз эле кирип келатышат. Манасчы Рыспай Исаков ага дегенде Биймырза уулу дагы аралашып жатат. Булар жайгашканча уланта бериңиз, кебиңизди. Саламатсыздарбы агай? Саламатчылык, кечирим сурайбыз. Жол тыгын.
Демиңиздер басаңыздар. Маршруткалар жаңы эле эмеге каттамга чыгып ошо жолдор бир аз тыгын боло түштү. Биз Нурбек экөөбүз баштап салдык, сиздер жок элечи. Биз өзүбүздү топтоп, демибизди жыйып, кээбизди жыйып туралы. Анан ошол системалуу түрдө иш алып баралы деген ой келип атат да. Бул жерде биз Нырсбагайдын Азиздин чогуу иш баштап атканыбыздын бирден бир себеп дегенде бүгүн дигил вариант, бул вариант деп эле ар кайсы вариантты айта берсек адамдын башы чаташып бүттү да. Себеби биз 2-3 вариантка токтолгон күндү дагы адамдын, угармандардын, көрөрмандардын, Манасты сүйөрмандарынын, жалпы жумара журттун башы катып атат. Ошону мына мондай кылсак болот деп баягы бул жерде Манас айтууга эле же бир мындай үйрөтүүгө эле эмес, Манасты жайылтууда чоң бир мындай идеологиялык саясат жүргүзөлү деген жакшы изги тилек ойлорубуз бар да бул боюнча. Талашсыз Манас идеологиялык кыргыздын немеси деп айтсак болот, бирок ошол эле учурда баягы манасчылык деген бул жогорудан берилген кандайдыр бир талант, өзгөчө эме деп билебиз да. Анан мындай жагдайда окутуу манасчыларды кайсы бир деңгээлде туура болот деп ойлонуп жатам да. Бул мындай да. Ооба, өнөр касиет өйдөтөн берилген нерсе, бирок ошол өйдөтөн берилет деп эле күтүп жата берүү өзү туура эмес. Биз эмес, ошол Сагынбай, Саякбай аталарыбыз дагы өздөштүргөн, окуган, устат жандаган. Эмне үчүн Чойке Чынар мен чырпык деп атат Саякбай. Акылбекти, Келдибекти эмне үчүн артыкча баалап атат Сагынбай. Демек, каалайбызбы, каалабайбызбы, манасчылыктын өзүнчө баары үйрөнө турган жол жоболору боло тургандыгын айгинелеп атат. Манасчылардын мындай айтканы бар, алгаш чай кайнамайсам түгөнүп калды дейт Манасым. Анан ашпышым айткан дараметке жеттим. Жүрө өмүр бою айтсам түгөнбөй турган болуп көбөйдү деп атат да. Бул сөз эмнени айгинелейт? Мына ошол өздөштүрө турган, көбөйтө турган, өрчүтө турган, окуй турган нерселер бар экендигин далилдеп атат да. Касиет талассыз өйдөтөн берилет, бирок аны өздөштүрүп кетиш адамдын өзүнүн дараметине жараша болот. Бул биринчи жагдай. Экинчи жагдай жанагы варианттуулук боюнча сөз кылып атпайсыздарбы? 58-жылы бириктирилген вариант деп чыккан, ошондон бери эле ушул бириктирилген вариант боюнча ойлор айтылып келет да. Бириктирилген вариантты чыгарыш керек, кысылган вариантты чыгарыш керек, топтолгон вариантты чыгарыш керек деген ой менен алып урушуп келатышат. Алар анткен сайын бул жакта манасчылардын кайра башка жаңы варианттары жаралып келип атат да. Варианттуулуктун жаралганы жакшы нерсе. Бирок варианттуулук ал ичиндеги сөздөрдөгү ошол ар бир манасчынын өзүнүн айтуусу, өзүнүн сөздөрү болсо, анда башка. Анан варианттуулук деп кээ бирөөлөр ушундай нерсени түшүнүп калат. Аты жытынан бери таптакыр башкача айтып кеткендер бар. Башка жакта төрөлүп калат, Манас башка жакта чоңоюп калат, Манастын атасы башка болуп калат, жетеси башка болуп калат деген сыяктуу нерселер да. Бул деген башаламандык калып келет. Илгеркилер мындай нерсени тескеп турган. Деп угармандар манасчыларды тескеп турган. Нугунан бузбай айт, суу кошпой айт, өзгөртпөй айт деп тескеп турган. Азыр тескей турган эч ким жок. Ар бир манасчы өзү каалаган нерсени айтып берсе боло турган заман болуп калды. Себеби угармандын табити ага даяр эмес. Билими жок, жетишпейт. Ушундай учурда ошондой башаламандык кетпеш керек деп ойлойм. Ошол себептүү манасчыларда бир манасчынын азыр ушундай заман болуп калды да, бир манасчынын айтканында 5-6 жолу айтса 5-6 жолу таптакыр бирине бири карама каршы келген варианттар жаралып калып атат. Ошондо манасчы өзү кайсынысына ишенет. Мен ойыма эмне келсе ошону айтам дей бергени жоопкерчиликсиздик болуп калып атат да, тескерисинче. Бүгүн бирди айтса, эртең экини айтса, окуя карама каршы кетип атса, анан кайсынысы туура десе, мен ошондой келди, ошондой айттым деп кутулуп кетип атат. Угарман кайсынысын кабыл алыш керек? Ушундай маселелер жаралып калып атат. Демек, бул чындап келгенде, ичинен манасчылыкты жашап, ошол нерселерди башынан өткөрүп аткан адам катары айта турган болсок, кээде даярдыгы жок болуп калат. Деми жок болуп калат, дымагы жок болуп калат, ындыны өчүп турган учур болуп калат. Ошондо кыстоого жараша ар нерсени айтып салышы мүмкүн. Бул дараметимдин аздыгы деп айта албай, ошону айткандан тартынып, мага эмне келсе ошону айтып турам дегени Манаска болгон чыккынчылык болуп калат, чындап келгенде. Манаска болгон манасчынын чыккынчылыгы болуп калат.
Ошон үчүн билбейм десе билбейм деп бүгүн келбей атат, эргүү келбей атат мага деп эле ачык айтыш керек. Болбосо окуялардан таанышы жок манасчылар дагы көбөйдү да. Окуянын өзүнөн таанышы жок. Манас айтууну бир аз өздөштүрүп алган, окуяларды билбейт. Окубайм дегенден өзү уят. Кээ бир ушундай манасчылар болуп калат. Мен манасты окуган эмесмин, вариант Сагынбайдыкындагы, Саякбайдыкында окуган эмесмин, билбейм. Мен өзүмдүкүн эле айтам. Бул деген эгер манасчы окубаса анда манасты ким окуйт? Суроо да. Эгер манасчы өзү окубаган болсо манасты ким окуш керек? Бул деген жөн эле мен бардыгы эле агылып куюлуп эле өзү эле келе берет деген жалган жооп болуп калат. Чындап келгенде бардыгы эле агыл төгүл болуп келе бербейт. Баарына келе бербейт да. Жок, баарына келе бербейт эмес, баары келе бербейт. Манастын өзүнө дагы. Бул жанагы касиет берилген нерселер бул жолдомо катары эле. Сен ушул багыт менен кетсең өнүгөсүң деген нерсе. Эгер ошентип эле агылып төгүлүп келе бере турган болсо манасчылыктан өткөн оңой кат болбой калмакта. Өмүрүңдү эптеп бир түш көрүп коесуң, түштү да өзүң көрбөйсүң, туурабы? Уктап эс алсаң эле мээңе кирсе, андан кийин көзүңдү жумсаң, оозуңду ачсаң эле оргуштап төгүлүп атса, өзүң ойлонбосоң, толгонбосоң, кыйналбасаң, чайналбасаң, анда аябай оңой окат болмакта. Манасчынын түйшүгү каяктан да? Дубана болуш арзанмы дейт. Манасчы болуш оңой окат эмес. Түмөн түйшүк сапырылган саналар бар. Анда чектөөлөр бар. Муну кылыш керек, муну кылбаш керек, мындай жүрүш керек, мындай жүрбөш керек деген нерселер бар. Өзүңдүн жүрүм турумуң менен манаска акарат келтирип албашың керек, сөз тийгизип албашың керек. Ошончолук жоопкерчилик бар. Мына ошондо манасчылык болот. Анан оюма келгенди айтып берем, оозуман негиз ал деген манасчылыкка болгон туура эмес мамиле. Кыянатчылык. Мектеп тууралуу сөз кыла турган болсок, ал кандай мектеп болот? Менин түшүнүгүмдө баягы бир эле мектеп бар, бул билим берүү. Өзгөчө манасчыларга таандык эмес баш кийим менен келип калыпсыз. Келиңиз азыр. Рахмат. Ушул мектептин мүдүрү катарында эми. Биз билебиз да, баарыбыздын калыптанып калган көз карашыбызда билим берүү багытында гана мектептерди, орто билим берүү мектептерин, лицейлерди билебиз, андан тышкары диний мектептер катарында медреселерди билебиз. Ушул эки багыт азыр Кыргызстандагы негизги орночо калган атайын чоң өздөрүнүн иштерин кылып келе жаткан мекемелер болуп калат да. Бунун ичинде биз жанагы негизи мектептен тышкары кружокторду, иримдердин мектептерин көрүп атабыз. Каратеникин, дзюдонукун, мушташ өнөрлөрүнүкүн, кайсы ирим болбосун, искусствонун бардык багытынын, бий өнөрү болобу, ырчылык школа мектептери болобу, Жамиля Муратованын школасы, Баланча Түкүнжон школасы дегендердин бардыгын билебиз. Ушул негизден алган кезде биздин бир нерсени айтайын мен. Айтуучулуктун өзүндөгү табиятына рассказчик деген сөз айтуу боюнча атайын багыт бар да. Маселен, сөзүндө сөзү өрүлүп, сөйлөтү мыкты көрүнүп, урушуп жаткан кезде да уйкашы менен сөгүнүп деп акындар жазат. Оозун ачкан кезде анын ичинен көмөкөйүнөн ныр, көкүрөгүнөн сыр куюлуп турган акындар. Байылда Сарногоев, андан бери келгенде Саякбай Каралаев, замандаш өткөндөр бирин бири эскерген кезде сыйкычы катарында калып аласың да. Анан алардын эми сүйлөшүп аткан диалогторунда кара сөз менен эле сүйлөп аткандай болот, бирок ошол эле учурда алардын сүйлөп аткан сөзү ыр куюлуп турган, жана Радловдордун жазганы бар. Жорго сөз. Кыргыздын сүйлөп атканы ырдап аткандай туюлат деп. Бүгүн ошол нерсе элдин менталитетинде, элдин күнүмдүк турмушунда, лексиконунда эмес, өнөрпоздордун лексиконунда жоголуп бараткандыгын көрүп атабыз да. Менин муунум мына Нурбековдун муунубузда өнөрпоздордун сүйлөшүп отурганда улуу муундаlar канчалык болот, жүдөп кетебиз да. Бири-бирибизге таасирленте албагандан кайсы өнөрпоз деген түшүнүктөр келет. Апыртып, угуп аткан кишинин кулагынын кужурун кандырып, дагы сүйлөсө экен бак чиркини эмне айтып атат деп акылынан айран таң боло турган касиет сүйлөчү беришке жок болуп баратат. Рас, жана Рысбай айтып аткандай, биз техникасын үйрөнүп алганбыз. Бул жерден кыйкырып айтыш керек, бул жерден үндү баз айтыш керек. Могул окуйганын кошок мотивинде айтыш керек, бул окуя келген согушта айтыш керек. Бул жерден кол жаңсаагынга болот, бул жерден болбойт деген нерселерди калыптандырып алдык. Ал эми ички табият маселесинде, элдин табити маселесинде бул нерселер жоголуп баратат. Саякбай Каралаевди эскергенде, Алмыкул Үсөнбаевдин эскергени кандай эскерип атат. Ошол мектеп, ошол тенденция, ошол нерсенин бардыгын кайрадан жандандырыш үчүн жана жакшы бир макал бар, аксиома бар, абалтан кери келаткан таланттар топтоо менен чыгат дегендей. Ушул 21-чи кылымга өздөрүн менеджер боло турган, өздөрүн камсыздай турган, өздөрүнүн арыгын өздөрү чаба турган жаңы бир муунду манасчылар чыкса деген эле тилек. Бул жерде башка эч кандай биздин көз караштагы жок. Бизден кийинки манасчылар үмөт бар эле, үмөттүн айтпай бара жатат да. Бул дагы болсо кайсы бир деңгээлде мектептин жоктугу экендигинен, кызыгуунун жок экендигинен, жаш манасчылардын чыкпай бараткандыгы кыргыз эли үчүн чоң
коркунуч, бул трагедиялуу нерсе. Ушул нерсени кайрадан алып келип, өнүккөн, заманбап, техниканы түшүнө билген, өздөрү менен TikTok тарткандын ордуна биздин үндөрдү коюп алып туруп, Саякбай Кырлаев үнүн коюп, жаш балдарыбыз ошонун негизинде TikTok тартса кандай керемет нерселер болот эле. Ушул нерсенин баардыгын биз жаңыдан алып келсек деген эле изги тилек. Согулуп, кагылып көрүп, Алыкулуу Осмоновдун жакшы ыры бар. Мен өзүмдү үй сыртынан карасам, үй ичинен күрс күрсеткен үн чыгат деп. Манашчылар бүгүнкү күндө өзүбүздү өзүбүз сын көзгөнү карай албай калгандыгыбыз биз ушул нерсеге кириптер кылды да. Бул чоң жоготууга алып келе турган коркунучтуу нерсе. Эми албетте эл жашап турганда, кыргыз жер бетинде жашап турган кезде манасы чыкпай койбойт, чыгат. Бирок чыгып келаткан манасчыларга арка бел болуп, жөлөк болуп алып кете турган, секирип жасай турган нерсенин жок болуп аткандыгы, стержин болуп бере турган нерсенин жок болуп аткандыгы ушул кемчилик. Биздин мектеп ошол эл ичиндеги таланттарга, өнөрпоздорго стержин болуп берсе деген эле тилек. Азиз мырза, өзүңүз билесиз, баягы мектеп дегенде идеологиялык, бул манас идеологиялык кыргыздын эмеси болгондон кийин мектеп болгондо өзүңүз билесиз, мисалы Конфуций мектеби, буддисттер мектеби деп тарам-тарам болуп бөлүнүп кеткен. Кийин ушундай мектеп Рыспай Исаковдун мектеби, Азиз Биймырзаулунун мектеби, Нурбек Талантбек уулунун мектеби болуп тарам-тарам болуп манас чачырап кетпейби? Чачырайт. Сөзсүз чачыраганы жакшы, кантип чачырайт? Бирдиктүү биз жана Рыспайга айтып атпайбы? Бирдиктүү мисалы үчүн Сагынбайдыкы дейбизби, Акылбектики дейбизби, Тыныбектики дейбизби, Чойкеники дейбизби, Балгооздуку дейбизби, Жайсаңдыкы дейбизби, Рамандын Ырчуулунуку дейбизби? Өзөк бир нерсени түзүшүбүз керек да. Маселен, Махабхаратанын 80ден ашык варианты бар да, Индияда. Ал эми бирок алар деген жалпы эл үчүн орток гана бир вариантты алган. Скелеттин түзүш керек. Кабыргасы, аркасы, бели, жамбашы, башы, колу, буту деген нерсени. Бирок анын ичинде көйнөгүн Рыспай эке шайдан кийгизсе, мен дүрүйөдөн кийгизишим мүмкүн. Манастагы көйнөктү Нурбек кайыштан көйнөк кийгизиши мүмкүн. Кайрылы сиз камыштан көйнөк кийгизишиңиз мүмкүн. Бирөөбүз деген Зулупкорду болот темирден кылып атабыз. Бирөөбүз деген сөөктөн жасап алышыбыз мүмкүн, жеңил болуп. Бирөөбүз жыгачтан жасашы. Бирөөбүз кылычы жок эле кадимки биз бүгүн көрүп аткан эле лазерный кылычтарды көтөрүп коюшубуз мүмкүн. Бул жагынан тарам-тарам кылып байытып коюу бардыгы бир. Сиз жана айтып атпайсызбы? Конфуцийдин мектеби, буддисттердики, исламдыкы деп. Бардыгынын максаты Кудайга жетүү эле. Кудайды таанытуу. Ал эми жолдору гана башка. Биздин максат манастын сөөгүн, скелетин, өзөгүн бирөө экендигин көрсөтүп, ага жетүүнүн анын ичиндеги артыкчылыктарды каалаган нерселерди алып келип байытыш керек. Бир нерсе кантип байытабыз, биз аткара турган иштер эмне дегенде, манастын залкар манастар айтат, манастын 40 чороосу 40 манас болчу. Ал ошон үчүн ошонун бардыгын бириктирип, башында турган үчүн манас эле дейт. Арманбетти өзүнчө манас кылып айтсак, Кошойду өзүнчө кылсак, Анжанда жүргөн Чубакты, Сыргакты, Ак Балтаны, Жакыпты ар бирин өзүнчө кылып манас кылып алып чыгыш үчүн өзүнчө эпостон эпос жаралуу деген фольклордо термин бар да. Ошол терминдин өзүнөн алып чыга турган болсок, бүгүндөгү күндөгү 60 манасчынын баары бириксе да бул нерсени кыла албайт. Бул али кылымдарга кете турган иш. Бирөөсүн өзүнчө вариант кылып чыгарып койсок, биз түптүп аткан мектеп бул чоң нерсе болот. Ошол нерсени бар кыла албай жатабыз да. Манасчылардын мектеби бул Рыспай Исаковдун манасчылык мектебин түптөө деген эле максат эмес да. Бул манасчылыкта жасалган иштен жасалбаган иштер өтө арбын. Мына ошолорду жасоо. Азиз айтып өттү. Манас ошондо силер Сагынбай, Саякбайдын манасы толук эмес дегеңер барбы деп сын коюшат да. Албетте толук эмес. Манасты айтып бүт албай калдык деп ошолор өздөрү мойнуна алышканда. Толук эмес. Улам кошумча кирип отуруш керек. Ар бир чороонун өзүнчө окуясы Алмамбеттин жомогундай болуп айтыла турган болсо, бул дагы кеңейет. Бул бир эле жагы. Андан сырткары дагы айтылбай калган. Кошойдун окуясына аягы эмне болуп бүтөт, Ак балта каяка кетет, чыйырды эмне болду деген сыяктуу суроолор толтура да. Ошого окшогон дагы толгон токой нерселер бар. Бул окуя катары эле. Эми дагы башка жагына келели. Манастын чоң атасы Сагынбайдан Ногой, Саякбайда Карахан, Жусуп Мамайда Орозду. Окурман кайсынысына ишениш керек? Кайсынысын кабылдаш керек? 3 негизги вариантта болсак, үчөндө 3 башка. Мунун себебин, жөнүн алып чыгышыбыз керек да, биринчи нерсе. Экинчи нерсе, манасчылар мектеби манасчылыкты гана тарбиялабаш керек. Манасчылар мектеби дегенде жалпы манаска тиешелүү нерселер камтылыш керек. Биринчиден, манас изилдөө. Манас изилдөө Академия Турбаев, Илимдер Академиясында окуучулар Турбаев деген нерсе бар. Жаңыча көз карашты изилдегенге аракет кылыш керек. Ар бир сабын изилдеп чыгыш керек. Жана шиберге койсо өрт кеткен, шилтеген, мүрт кеткен дегенде эмнени айтып атат? Тоого чапса баш кескен, бойго чапса баш кескен, тоого чапса таш кескен дегенде эмнени түшүндүрүп атат? Уруштуу күнү узарган, учу жанып кызарган дейт, эмнени билдирип атат? Кылыч узарышы мүмкүнбү өзү?
кылыч бериле жасалат го, кантип узарат, кантип кыскарат, эмне үчүн кызарат ушу деген нерселерге илимий баа берип, ар бир сөздү талдоо, иликтөө, жиликтөө бул жагы бар. Доор боюнча мейли изилдедик. Андан сырткары Манасты чечмелөө, Манастын окуяларын чечмелөө. Алмамбет менен Чубактын чатагында эки баатырдын эле урушуу же кийинки муңга айта турган нерселер барбы? Сабагы барбы? Бизге айта турган эмнеси бар? Эки дос урушуп кетиптир. Ошондо эмне пайда? Ушундай достор урушуп атса, анда беркилердики жөн эле экен да. Анда биздин урушубуз жөн эле экен да деп сабак алышы мүмкүн да. Анда биз уруша берели деп түшүнүп калышы мүмкүн башкалар. Мына ошого окшогон нерселерди түп көрүндө ал эки баатырдын урушу эмес, ал жерде ортодогу бузукулук, ушакка болгон туруштук бере албай калган учурлар, ошону жеңген учурлар, бузукулуктун, арамдыктын күчү канчалык деңгээлге чейин жете тургандыгын айгинелеген нерселер бар. Ошондой болбогула, алдырып ийбегиле деген сабактар бар деген нерселерден бери чечмелеп айтып бериш керек да. Диндин жолунда карап көрөлү. Динди, Куранды билгендер өзүнчө карылар деп айтылат. Чечмелегендер патпачылар деп айтылат. Үгүттөгөндөр даватчылар деп айтылат, жана башка болуп тармактап кетет. Манаста да ошондой тармагы менен өнүктүрүү бул замандын талабы болуп эстелинет. Ал учурда балким IT долбоору боюнча жаңы технологияны да пайдаланышыбыз керек да. Бул боюнча өзүнчө мектепти даярдашыбыз керек. Бизде мыкты IT технологияны мыкты өздөштүргөндөр бар, бирок алар Манастан кабары жок болгондук үчүн эмнени берерин билбейт да. Биз ушундай нерселерди ширелиштирсек, ошол жагынан өздөштүрүп чыккан мыкты технологдор чыкса, мына Манас ошондо өнүгөт деп ойлойбуз. Жалпы жонунан мындай концепциясы түшүнүктүү болду окшойт деп атабыз да. Эми материалдык жагынан алганда кандай мектеп курулабы, имарат курулабы, сатып аласыздарбы? Жерди жеке сатып алабыз, Кудай буйруса. Бул боюнча демөөрчүлөрдү издеп атабыз. Өзүбүз да бир ошол таба турган жолдорун карадык, реалдуу түрдө ишке аша турганча. Өзү шаардын колдон келсе Борбор калдырында атабыз. Анан ошол Бишкек шаарынан жер таап, ошол жерге конкреттүү түрдө заманбап ыңгайлашкан жатакана, бүт баардык шарты менен манасчыларды уга турган, Манас дүйнөсүн арбай турган бир атайын акустикасы бар залдар менен бүт манасчыларга керектелүү шарттары менен заманбап ыкмада бир нече кабаттуу болуп салынат. Атайын каналары менен, жыйынкана, сабак өтүүчү жайлары менен. Бул ошол мынча убакыт деп айта албайбыз, эми убакытты мынча аралыкта салабыз деп, Кудайдын буйруган убактысы. Бирок азыр ушул уюштуруу топ, жумушчу топ ниет кылдык. Колдон келишинче эртерээк жакын арада архитектуралык пландарын чийдирип туруп, ошонун негизинде жерин алуу маселеси келет. Анан жерин алгандан кийин жалпы коомчулукка да кайрылып, колдойм деген инсандардан жалпы эл журт жапа тырмак билектиришөө, ошол Манас мектебине кандай салым кошосуздар деп кайрылуу жолдойбуз бул боюнча дагы соц тармактардан. Анан ошонун негизинде салып бүтүп туруп, анан реалдуу түрдө Манас айтуу боюнча жанагы сөзсүз түрдө эле сиз айткандай манасчы болбогондор да толтурат. Баары эле манасчы кетпейт да. Ошо манасчы болбогондорго дагы, бирок бала кезинде мен Манас айткам деп эстеп жүргөн учурлар болот да. Маселен, ушул Манас айтуунун жакшы жолдорун, Манас айтуунун ыргактарын, Манас айтуу өнөрүн кыска аралыкта үйрөтүү боюнча өзүнчө алар манасчы болбой, ал Кудайдын буйруганы. Андан сырткары Манас таануу боюнча биз буга чейин Саякбай Манас эл аралык фондунда иштеп иш алып барып жүргөн учурда Рыспагайлар мамлекеттик мекемелерде, маселен Бишкек шаардык Госрегистр бөлүмүнөн, кадастрдан 300 киши Манас боюнча лекция угушкан, курстан өтүшкөн. 1 айлык. Ошо лекцияда Манастагы жер маселеси, Манастагы жанагы каттоо, мамлекеттик каттоо кандай каттоолор жүргөн, кандай документтер берген, ошол кесибине жараша үйрөтүүлөр болгон да. Бул жерде дагы жөн эле жалпы Манас мындай идеология деп койбой, конкреттүү түрдө медицина академиясы менен келишим түзүп туруп, медицина академиясындагы мугалимдерди, студенттерди, окумуштуулар кеңешинби Манастагы медицина боюнча конкреттүү ошол жактан барып лекцияларды уюштуруу, сабактарды окутуу, кыска аралыкта маалыматтарды берүү. Бул чыныгы Манастан тышкары ар бир кесип боюнча, мына биз буга чейин былтыркы жылы мамлекеттик мекемелерде лекция уюштурганбыз, кыска нуска Манастын багыттуу. Ошол эле нерсени ар бир багытта ошол жана 1 айлык, 2 айлык курстар менен таанытуу деген болот да. Бизде Манасты манасчы гана билиш керек, же кыргыз тилчи гана билиш керек деген кем түшүнүк бар, тайга түшүнүк. Ошол нерсени кайсы кесиптин ээси, кайсы адистиктин ээси болбосун, Манастан маалыматы болсо, бул тилге болгон, тарыхка болгон, бабалардын алдында жоопкерчилик артат деп ойлойбуз да. Бул багытта мына биз манасчылар эл колдобойт, эл билбейт деп нааразы болуп жата бербей, биз ошол кыдырып
жөө жылаңдап болсо дагы, бекер болсо дагы ар бир мекемеге 1 айлык курсту бекер өтөлү, маселе жок. Үйрөтөлү, жайылталы деген жакшы мындай бир демилгени колго алып чыгып атабыз да. Аны элге жүрөгүнө жеткизип алсак, жана мектепте, бала бакчада сынактарды байге берип, уюштуруп, кызыктыруу менен ошол мектеп аркылуу биз анан Манаска болгон элдин көз карашын бир кандайдыр бир деңгээлде оңдойлу деген жакшы ниет бар да. Мен туура түшүндүмбү? Ошондо Манас айтпагандарды да алып келип окутса болот, чогултуп алып, каалоочулардын баарын, Абдан жакшы. Анан жогоруда Рыспай агай сиз айтып калдыңыз, ушул Манас боюнча илимдерди жүргүзүш керек, изилдеш керек, сөзүн изилдеш керек, өзүн изилдеш керек деген таристе. Бул багытта атайын академия ачылбады беле мамлекеттин алдында? Мен айтпадымбы жана эле. Мамлекеттин алдында академия ачылган. Андан сырткары илимдер академиясы бар. Ошолор жасай берсе болбойбу деген суроо жаралышы мүмкүн да. Эч ким кой деген жок. Изилдей берсин. Бирок манасчылар манасчылык көз караш менен өзүнчө манасчы болуп туруп изилдөө, бул өзүнчө бир кызык нерсени жарата турган нерсе деп ойлойм да. Бүгүн манас жыйноочуларды манас изилдөөчү деп кабыл алып алдык. Экөөнүн айырмасы бар. Эгер ошону айырмалай албай атса, анан биз ошого макул болуп турганыбыз жакшыбы? Акта караны кара деп айта турган учур келди деп ойлойм. Тигинин оозунан жыйнап алган, мунун оозунан жыйнап алган деген нерсени манас жыйноочу деп айтыш керек да. Алар жыйнады, жаздырды, ал эмгек, чоң эмгек. Бул төмөн деген нерсе эмес, бул чоң эмгек. Ошого батынган, ошого аракет кылган чоң эмгек. Бирок ошону менен катары ал манас изилдөөчү катары эмне эмгек жаратты деген нерсе бар да. Изилдеш үчүн анын жанагындай изилдөө иштерин жүргүзүш керек, анын айткан окуяларын талдаш керек, башка кылыш керек, ушуга окшогон нерселер бар да. Ошолорду кылса, анда манас жыйноочу жана изилдөөчү деп айтышыбыз керек. Ушундай бир так таасым баасын беришибиз керек да ар нерсеге. Ала кушту атынан аташыбыз керек бир сөз менен айтканда. Анан бардыгын эле менчиктештирип алып, бүгүн ошону көзөмөлдөгөн нерсе жок болуп атат да. Биздин кейигибиз ушул болуп атат. Манас деп сыймыктанабыз баарыбыз, туурабы? Президентибизге чейин Манас деп сыймыктанабыз. Бүт эл Манас деп сыймыктанабыз. Бирок Манас боюнча көзөмөлгө алган эч нерсе жок. Манас академиясы бар, Манас ордосу бар, Манас айылы бар. Манас ордо таласта атайын комплексибиз бар. Бардыгы бар бир карагангачы. Бирок жоопкерчилигин ким алган дегенге келгенде эч нерсе жок. Мисалы, мына арак шарапка Манас аты коюлуп кетти, ал жөнүндө ыстыс болдук. Аны жооп берген эч ким жок. Чет тилдерге которулуп атат. Кандай деңгээлде которулуп атат? Кимдин варианты которулуп атат? Канчалык туура которулуп атат? Аны көзөмөлдөгөн эч ким жок. Биз Манаска чыккынчылык менен мамиле жасап атабыз. Себеби мен бир эле мисалды айтайын, кытайча которулган вариантында ошол кытайлык боордошторубуз айтып атат, Каңкор Манас дегенде, вампир Манас дегенде эле которуп койгон дейт. Ал Манаска көлөкөсүн тийгизет, Манасты терс карман катары таанытып калат. Манасыңар ушул болсо, анда силер эмнени даңа салып атасыңар деген суроо жаралат аны окуган кишиде дейт. Биз ошентип которуп атабыз, ошентип жеткирип атабыз. Бурмалоолор бар арасында. Айрым варианттарда бурмалоолор кирип кеткен. Өзгөртүүлөр кирип кеткен. Ага жооп берген эч ким жок. Мамлекет эмнеси менен сыймыктанып атат? Туу тутунган жалгыз нерсеси болсо, ошол кармана турган өзөк нерсеси уңгусу болсо, анан аны таландыга кое бербейсе, буга ким жооп берет? Биринчи кезекте керек болсо президент жооп бериш керек болчу. Ошонун түздөн түз милдети. Улуттун абийири, намысы, улуттун сыймыгы тебеленип атат. Чек араны тебелеген эч нерсе эмес, жан дүйнөңдү тебелеп атпайбы? Сенин ыйык тутунган, төбөңө карманган нерсеңди тебелеп атат. Башыңды тебелеп, төбөңөн басып, төрүңө кудук казалы, төбөсүнөн басалы, төрттүлүгүн чачалы деп Манаста айтылат. Дал ошондой кылып атпайбы? Биз тебелендиге, тепсендиге таштап коюп, анан бияктан мактанганыбыздан пайда эмне? Ушул нерсеге алып келиш максатыбыз. Ошондой жоопкерчиликти эч ким жасабаса, биз жасайлы. Эгер кадырыбыз өтсө, эмгегибиз жетсе, анда ошол нерсени алабыз. Жетпесе, анда айла жок. Бизге чейин жасайбыз десе, жасасын, Кудай жалгасын. Азыр дагы манасчылар көп эле, Кудайга шүгүр. Анан алардын баары ушу сиздерге кошулуп, ушул демилгени колдоп, ушул ыраатта иш жүрүп атабы же
Баягы өзүңүздөр өзүнчө иш алып барып атасыздарбы деген дагы суроо жаралат да. Ар кимдин өз чындыгы бар деп биз баягыдан айтып келатабыз го. Бул сөз бар. Ар бир адамдын өзүнүн көз карашы бар. Ар бир манасчынын өзүнүн гениалдуу, бири-биринен коошпогон, Кудай тарабынан берилген улуу касиет, арбак конгон, өзүнчө артыкчылыктары, кереметтери өз-өзүнчө. Мектеп маселесине келгенде бардыгынын эле көз карашы бирдей. Бардыгы ушул нерсеге кошулат. Ушуга кошулбаска себеби биз өзүнчө барып алып туруп башка манас изилдеп аткан жокпуз да. Бардык манасчыларга, жалпы адамзатка, жамы Кыргызга ким ача буттуу, жумуру баштуу болсо, ким манастын деңгээлине, ошонун идеологиясына, көз карашына көнө алып, мен ушул нерсеге жан дүйнөмдү төшөйм деген киши болсо, бардыгына жага турган ишти кылып атабыз. Биз бөлүнүп алып, тиги көрбөсүн, өгүз эле арабасынба деп башыбызды коңулга катып алып, төгүштай болуп өзүнчө иш кылган жерибиз жок. Бардык манасчылар бул нерседен кабардар. Буга чейин да кызматташып келген, аракеттер болгон. Бул нерсенин үстүндө буга чейин иштер болгон. Эми баягы жеке адамдын колдоосу болгондон кийин түшкө чейин болот экен, түштөн кийин болот экен, кечке чейин болот экен, таң атканча болот экен. Анан бирок жеке адам өзүнүн баягы миссиясы, максаты, көздөгөн жери болгондон кийин шартка байланыштуу болбой калат экен да. Биз бул нерселерди через фонддор аркылуу буга чейин, коомдук бирикмелер аркылуу бул тажрыйбадан, бул иштердин баарынын практикасынан өткөнбүз. Эми ушул нерсени мамлекетке да добортпастан, мамлекет мага эмне кылды дебестен, биз мамлекетке эмне кылдык деген маселенин үстүндө иштеп, биринчи үлгү болуп көрөлүчү манасчылар. Киночулардын үйү бар, жазуучулардын үйү бар, композиторлордун үйү бар, сүрөтчүлөрдүн үйү бар, академиясы бар. Манас деп кыйкырган манасчылардын эчтекеси жок. Ал эми аталыш манас коюлган нерселер деген бытбылдыктай болуп кетти. Бирок ошол жерде биздин атыбыз менен ачылып, манасчылардын аты менен манас деп. Бирок манасчыларга устукан жетпей калган учурларды биз мына жыл айланбай көрүп атабыз да. Биз ал нерселерге ич күптү кылып, таарынч кылып эчтеке кылбастан өзүбүзчө бир көрөлү деген изги тилектейбиз. Буга региондогу манасчылардын, борбордогу манасчылардын бардыгынын көз карашы бир. Кудай буйрса бардыгы келет. Шартка байланыштуу эле чакырылгандар эле бул жерге келдик. Азыр бул жерге бардыгын чакырсак бардыгы эле келе турган эле жерде. Абдан жакшы. Анан жогоруда кеп болуп калды. Ошол манас боюнча бир анык нерсени киргизишибиз керек, негизин киргизишибиз керек. Мектепте деп атпайсыздарбы? Классикалык варианттар катары кайсын аласыздар? Жогоруда 3, 4, 80 манас болсо 80 варианттар бар. Кайсынысын алышыбыз керек? Кайсынысын алышыбыз керек деп маселе жаралат дейсиздер да, сиздер кайсын алсак дейсиздер? Бардыгы алынат. Бул нерсе мындай да. Ошол эле Сагынбай, ошол эле Саякбай. Азыр өзү манасчылык синтездик мүнөзгө ээ. Манасчыдан сурап көрүңүз, Сагынбайдын варианты боюнча айтасыңбы, Саякбайдын варианты боюнча айтасыңбы десем өзү билбейт. Чындап келгенде. Аралашып кеткен да. Бул мектептер эмне үчүн чыккан илгерки заманына келе турган болсок, бири-бирине байланыш болбогондон эле айырмачылыктар болгон. Бүгүн Америкада жатып Кыргызстандан кабар алсаң болот да, туурабы? Анан маалыматты алсаң болот. Демек ошол көз карашты алганда андай өтө айырмаланган нерсе болбош керек да. Анан талаш маселелерге келгенде, мисалы жанагы эле айткан, манастын чоң атасын ногой дейсизби, оросу дейсизби, каракан дейсизби? Туруктуу пикирге келип болбойлубу деген нерседе ортодо кеңеш болуш керек деп ойлойм да. Мындан кийин манасчынын эмес керек болсо угармандын, окурмандын дагы башын айландырбай, бир мындан кийинки ошол мектептен чыккан манасчылардын айткан негизи бирдей болуш керек да. Чоң атасы оросу дей турган болсо оросу, ногой дей турган болсо ногой. Бирдей калыптанып калыш керек. Андан кийинкилер ошондой деп атап кетиш керек. Андан эч нерсе өзгөрбөйт. О ногой дедиңби, ногой дей бер, бирок ногойдун төрөлүшү боюнча, чоңоюшу боюнча ар бир манасчы өзүнчө айтышы мүмкүн. Бирок ат калды. Окурмандын, угармандын башын айландырбай, бир калыпта кетти. Биз бүгүнкү күн менен чектелип калбашыбыз керек да. Мындан 100 жылдан кийинки заман болгондо мына санжырасы мондай саналат деп саймедиреп бирдей калыпта айтып бериш керек. Жөнөкөй эле нерсе, жеңил эле нерсе. Ушул сыяктуу болуп кетсе, талаш тартыш Сагынбайда кыз сайкал калмактап айтылат, Саякбайда нойгуттап айтылат. Кайсынысын алабыз деген нерседе жанагындай кеңеш маселеси, окуянын нугу кайсынысында чындыкка жакын. Мен Сагынбайды жакшы көрөт элем, Сагынбайдыкы менен айталы. Мен Саякбайды жакшы көрөт элем, Саякбайдыкы менен айталы деген нерсе эмес. Окуянын чындыгы турмуштагы нерсеси кайсынысына жакын болуп атат, кайсынысы реалдуу болуп атат. Иштеп чыгып, ушундай нерселерди жолго коюу негизги максатыбыз. Абдан жакшы. Сөзсүз түрдө бир вариантты ушуну эле кабыл алабыз деген нерсе эмес. Жууруп чыгуу да.
жүгүрүп чыгуу. Мектептин баягы төрү туулган эмес турганына сүйүн, турпатына сүйүн деп коет. Мектеп курулду дейли, баягы ушул идеялар менен ачылды дейли. Анан аны иштетип кетүү, нар жагында сабак берүү үчүн мугалимдер керектелет. Баягы айлык маяна деген күнүмдүк нерселер дагы бар да. Ал жагын кандай чечүү мындай ойлор, пландар бар? Эгемендүүлүктүн шаардары менен Кыргызстанга укмуш нерселер келди да. Агы да келди, карасы да келди, өнүгүү келди, артка тартымы келди. Ушунун бардыгын көрүп келатабыз да. Түндүктөн да, түстүктөн да, чыгыштан да, батыштан эми кереметтин бардыгы келди. Анан ошол Жакшылар келди, жаманы жаманы. Анан баягы пайгамбарлар айтат го, Кытайдан болсо дагы билим ал деп. Ким болсо дагы акыл чөйчөгүбүзгө жараша, дараметибизге жараша жакшы жагын үйрөнүүгө, далалат кылып отуруп мээ жеткен жерибиз ушул мектепти ачуу болуп аны иштетип кетүүгө дагы мээ жетти. Курууга жеткен мээ иштеткенге жетет. Билип калайын деп атам да, кандай болот экен. Иштетип келгенбиз, курбай туруп эле, эми куруп алып иштетсек дагы жакшыраак болот болуш керек дегендей. Себеби өз төшөгүң өзүң каалагандай бутсун аласың. Бирөөгө күнгөр эмессиң, бирөөгө коскор эмессиң, тиги кандай дейт, анын саясаты бар эле, мунун мындай бар эле деген нерселердин баардыгы жок болгондо, Манаска баары биригет. Кыргыз качан болсо биригип келген. Сетөө маркетингтердин техникасын биз аябай жакшы билебиз да. Биз иштеп да көргөнбүз бул багыттарда. Ошол негизде эле биз так ушундай кылып балдарды кабыл алууда үйрөнөм деген балдар сөзсүз түрдө бекердин арзанын тузу татыбайт дегендей, үйрөнөм, Манас боюнча сабак алат элем дегендей. Эмне үчүн Сайыт Мурат Бекмуратовго акы төлөп барат дагы Манасчынын сөзүнө келгенде бекер келиши керек. Тиги тренердин сөзүнө акы төлөп барат дагы сөзүн угат дагы, анан болгондо да бир күндө баюу деген акылга сыйбаган нерселерге барып атат дагы, жан дүйнөнүн азыгы, адамды агарта турган, руханий агартуучу, йогадан кем калбаган нерселерге анан биздикине деген келип туруп, Манасчылар акыга Манас айтып калыптыр деген көз караштарды калыптандырып атабыз да. Бул нерсе менен мен эртең келип алып туруп, айыз Манас айтат экен, акча төлөп кириш керек экен деген нерсе эмес. Албетте өзүнүн койчу нерселерин баардыгын техникаларын койгонбуз. Манас айтууга келген кружокту кандай барып атабыз, биз скрипкага кандай барып атсак, каратеге кандай барып атсак, Манас айтууга келген бала дагы өзүнүн төлөөчүлөр каражатын төлөп келет дагы, андан ары үйрөнүп кете берет. Биринчиси. Экинчиси, биз эле калк нерселерге, кайсы фестивалдар болбосун, сценарий болбосун, бүгүнкү күнгө чейин документалдуу айрым фильмдердикин акысыз гана жазып берип келе жатабыз. Канчалаган нерселер жазылып атат. Ошол нерселердин баарын өзүбүздүн прайс релизибизди коелу деген тилектерибиз бар. Кылчу иштерибиз. Бири Манасчылардын ичиндеги ар бир Манасчынын өзүнүн телепортреттик, сахналык, театралдык портреттери, гезиттик портреттери, китеп форматындагы портреттерин бириники дагы жазылды элек. Саякбай Кырлаевдин Шамшиев раматылык тартып койгон экен. Андан бери көчтү бир дагы Манасчынын портрети жок бүгүнкү күнгө чейин. Ушул нерселерди коет элек. Режиссерлор менен кызматташуу боюнча биз бүгүнкү кызматташуу иштерин баштаганбыз. Мунун баары башталып калган иш болгондо элге, коомчулукка жаңыдан чыгып аткандыгы үчүн жаңылык болуп атса керек да. Ушундай багыттар менен биз Кудай урса бул нерсенин ишин ары көчтү алдырып кетебиз. Донорлор эл аралык деңгээлде биз долбоорлорду бир канчасын даярдап алып олтурабыз. Манас боюнча күндөлүктөрдү мына Нурбек чыгарды, китеп дептерлерди чыгарды. Ушунун баардыгы өзүнүн маркетингинин негизинде өзү менеджер, өзү маркетолог болуп жалгыз кылып келди. Мектеп болуп кала турганбыз, бир баш жакшы, эки баш андан жакшы, көп болсо мындан жакшы дегендей, жалпылап иш кылсак бул дагы өз жемишин берет деген ойдобуз. Биз буга чейин жана Саякбай Манасчы фонду менен Түштүк жергесинде да филиалды ачканбыз. Бир канча Манасчылар чыгып, 112 Манасчынын кароосунагын Түштүктө өткөрүп келген элек. Канчалык деңгээлде гүлдөп, инкубатордун жөжөлөрүндөй болуп, бир кылка Манас айтып калган Манасчылар болгон. Аргымак моюнун ок кезет, Азамат моюнун жок кезет дегендей болгон тилекке каршы ал нерсе жабылып калды. Бүгүн 112 Манас балабыздын каяка кеткенин өзү алапайын таппай калдык. Мектеп өзүбүздө боло турган ушул нерсенин баарын башын бириктирип кала турган болсок, идея табылгандан кийин каражат өзүнөн өзү келет. Сөзсүз. Баягы бизге убакыт бөлүнгөн убакыт бир 5 мүнөттөй убакыт калыптыр. Ошону ар бириңиздерге бөлөйүн деп атам. Баягы кечке эле мен Ардекени сурап айта албай калган нерселериңиздер болсо кошумчалап кетиңиздер ушул жерден. Анан эфирибизди жыйынтыктап салалы. Ушул теманы азыркы эле Азиз айтканды улап кетели. Эми эл эң чоң казына. Эл казына деп бекер айтканбыз. Мына биз ушундай ниетибиз бар. Долбоор жаза турган ким бар десек, долбоорду кое туруп, менден эмне жардам деп сурап атышат да. Элден айланып атат. Манаска ушунчалык күйөт экен. Биз азыр жардам сураган жокпуз. Биз азыр ошол долбоор боюнча иштейли деп атабыз. Биринчи чиймелерин чийип алышыбыз керек да. Анан элге салсак, эл деле көтөрүп кете турган жерде экен бул нерсени. Элдин жүрөгүндө Манас кетелек, ал өчөлек. Мына ушул нерсени эске алышыбыз керек. Элге кайрыла турган учур келет, даяр туруңуздар.
Жыргалбек Касабулатов агабыздын бир жакшыры бар. Айкүлө мынас алыскы күмбөздө эмес, айкүлө мынас ар бириңдин жүрөгүңдө дейт. Же болбосо шилтеген үмүт кеткен кылыч керет, колдон келсе ар бириң манас болгон деп атпайбы. Бүгүн аттуу баштуу манасты озангандардын бардыгы манаска кайрылып жүргеси келди. Биз аттандык. Бүгүнкү күндө мода сөз болуп аткандай биз бул нерсеге до конца турабыз, Кудай буйруса. Анан ансыңарында ошол учурда кайдыгер эмес жарандардан мен калкыма калка болот элем, калкка тирек болот элем, түндүк көтөрөр баканга мен жарар бекем деп өзүн өзү сыначу, өзүн өзү төлгө кылчу дагы учур бүгүн келди болуш керек деп ойлойм. Бул нерсе менен бизге жардам бере салгыла деген нерсе эмес, Манаска жардам бере салгыла. Биз өз тилибизди кылып атабыз. Мектептенби, театрданбы, теледенби, радиодонбу, өгүз өлүп арабасынбы деп жандыбак життин да биттин да иши. Жалпы маселеге келген кезде эл өгүз көтөрөт деген тилекти агай айтты. Ал эми элге кое турган болсок, мен ушул Манаска кайдыгер эмесмин деген жарандардын бардыгы бул нерсеге келет деп ишенебиз. Алардын бардыгын биз күтөбүз. Бүгүнкү күндө учурдан пайдаланып биз 5-6 архитектор менен иштешип атабыз. Айрым келишпестиктер болот себеби алардын баардыгы башка, биздин баардыгы башка болуп атат да. Ошол нерселерде биз дагы архитекторлорду бүгүнкү күндө жардамга чакырабыз. Жалпы угармандарга айрылып кетмекчибиз. Сөзсүз түрдө эле Манасчы болсо дагы, бирок Манас тууралуу маалымат алсын, тили байысын, көрөнгөсү байып, жан дүйнөсү бир кенен болсун, дүйнө таанымы бир артсын деген багытта балдарыңыздарды, тууганыңыздарды, ини карындаштарды окутам, үйрөтөбүз деген кызыккан инсандар болсо, Манас айтуу, Манас таануу кайсы багыт болбосун. Биз Рыспай Исаков, Айзби Мырза, Нурбек Талантбековду Facebook, Instagram, Одноклассник, ВКонтакте, YouTube бардык жактан биздин электрондук адрестерге, соц тармактардан байланышып, кайрылып, бүгүнтөн жазылуу башташ керек. Себеби бизде орундар чектелүү. Ошол себептен мындай бир ушул Шашылгыла кечигип калбаган. Шок деп кой. Ушул багытта кызыккандар болсо кайрылып, аздадан даярдык көрө баштаса болот. Бул багытта биз атайын курстарды баштайбыз деп баягы расмий түрдө ушул угаткандарга айтып кетмекчибиз да. Кайрылыңыздар деп. Бир тактоочу суроо кошо кетейинчи ушул жерден. Түгөнүп калат десеңиз, канча бала, канча киши окутулат деп ойлоп атасыздар? Эми бизде бир убакта мекемебиз Манашлар мектеби 203 кишини кабыл албайт албетте. Бир жок дегенде 50-60 кишини кабыл алып турган биздин жыйынканаларыбыз болот. Окуу кабинеттерибиз маселен. Анан ошону ар бир саатка күнүнө бөлүп отуруп, бир айда бир 1000ге жакын адамды окутууга мүмкүнчүлүгүбүз бар негизи. Убактыбыз дагы, шартыбыз дагы бар, Кудай буйрса ашылып кала турган болсо Манашлар мектеби. Бул Манашлар деле эмес, Манас боюнча жалпы окутууну 1000ге жакын кишини бир айда окутсак болот, үйрөтсөк болот да. 1000ге жакын кишини бир айда жок дегенде эле. Бул 1000 кишинин ичинде Манаслар өзүнчө, Манас таанчылар өзүнчө ушундай жалпы түшүнүк деп ар бир жалпысынан айтылып атат. Жанакы курс деп коесузбу эмеспи? Бир курс канча убакытка созулуп калышы мүмкүн? 1 айга, 1 жылга? 1 айлык курстарыбыз дагы бар. Анан орто 3-4 айлык курстарыбыз бар, орточо баягы жалпы түшүнүк. Бүтпөй турган курстарыбыз бар. Манасчы болобуз дегендерге өмүр бою да. Бул жерден Рыспай агайдын жакшы сөзү айтылды бул жерден. Баягы эл казына деп атпайбы? Чындап эле эл казына элдин ошол казынасынан, каражатынан эмне деген гана иштер жасалбай атат, кимдер гана байыбай атат. Ал эми бул идеологиялык маселе. Биздин маданий, руханий байлыгыбыз, аны көтөрүп кетишибиз керек сөзсүз түрдө. Ардактуу угармандар, биз бүгүн Спутник Кыргызстан радиосунун Күн башат программасында Манасчылар үчүн заманбап мектеп куруу демилгеси тууралуу баарлаштык. Ал үчүн студиябызда конокто Манасчылар Рыспай Исаков, Азиз Биймырза уулу жана Нурбек Талантбековдор болду. Ал эми уктурууну мен Шабдан Абылгазы уулу алып бардым. Угушканча сак саламатта болуңуздар.